Алмазбек Атамбаев, Жанар Акаев, Курсан Асанов бийликти күч менен басып алууга айыпталууда. Суракка Алтынбек Сулайманов да чакырылды. Уран казууга уруксат берилеби? Коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору. Жаңы окуу жылы башталды. Бүгүн республикадагы 3000ге чукул билим уясы каалгасын ачты. Назарыңыздарда күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда Акылай Акналиева. Жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев менен Алтынбек Сулайманов Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак берди. Акаев бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча ачылган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында шектелип жатканы айтылган. Ал эми Сулайманов ушул эле иш боюнча күбө катары чакырылганын билдирди. Буга чейин интернетте айрым саясатчылардын сүйлөшүүсү делген аудио тарап, анда Жанар Акаевдин аты аталган. Эл өкүлү бул тууралуу кайрылуу жасап, анда айтылгандарды карандай калп деп атаган. Эске сала кетсек, кечээ бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айыпталып кармалган Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жактоочусу Икрамидин Айткулов бул иште Асановдон башка дагы кишилер бар экенин айтып, тинтүү жөнүндө токтомду көрсөттү. Асановдун үйүн тинтүү жөнүндөгү документ 14-сентябрда кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестриндеги жазык кодексинин 309 беренеси бийликти күч менен басып алуу менен катталган. ИИМдин тергөө кызматына бийликти күч менен басып алуу жөнүндө материал түшкөнү, анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Курсан Асанов, жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевдин аты аталат. Бүгүн 15-сентябрда Дүйшөмбү шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тышкы иштер министрлеринин кеңешинин, коргоо министрлеринин кеңешинин жана коопсуздук кеңештеринин катчыларынын комитетинин биргелешкен жыйыны болду. Ага Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жана коргоо министри Бактыбек Бекболотов катышты. Жыйында жамааттык коопсуздуктун коркунуч жана чакырыктарына, анын ичинде Ооганстандагы кырдаалдыда эске алып биргелешкен реакция кылуу чаралары талкууланды. Ошондой эле уюмдун өнүгүүсүнө жана ЖККУ алкагындагы кызматташтыкты мындан ары чыңоого багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Министрлер кабинети өлкөдө уран жана торий кендерин иштетүүгө уруксат берген мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Долбоордо кенди мамлекеттик гана ишканалар иштете алары көрсөтүлгөн, бирок мындай демилге көпчүлүк эксперттерге жакпай турат. Себеби катары алар урандын кору өлкө боюнча чачыранды жайгашканын айтышууда. Министрлер кабинети көтөргөн демилгенин күнгөй тескейине кабарчыбыз Чолпон Бейшинин кызы токтолот. Коллеги, вопрос, пожалуйста. Энергетика жана өнөр жай министрлиги даярдаган жер казынасын пайдалануу маселелери жөнүндөгү мыйзам долбооруна ылайык 100% мамлекетке караштуу ишкана гана уран жана торий иштетүүгө уруксат берилет. Эми долбоорду парламент колдоп, президент кол кое турган болсо, мындан 2 жыл мурда тыюу салуу жөнүндөгү мыйзамдарга кайрадан жаңы өзгөртүүлөр киргизилет. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Тилек Айткеев 14-сентябрдагы маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, уран казууга тыюу салуу ошол учурда туура чечим болгонун белгилеп, азыр кен тармагын жөнгө салынуучу кодекстер иштелип жатканын айтты. Бүгүнкү күндө кодекстин долбоору иштелип чыккан, азыр кечээ күнү чыкты ушул маалымат. Эми бул маалыматтын баягы жалпы коомго, жалпы биздин мекендештерге берүү дагы форматы боюнча дагы маселе болуп калды. Анткени мындай бир кооптоону жарата турган маселе сыяктуу кылып беришти да бул маалыматтычы. Бирок мен айтып кетет элем, эми бул кодекстин долбоору. Бул кодекстин долбоорунда ошол мамлекеттик ишканалар, мамлекеттин үлүшү бар ишканалар ушуга окшогон бул жерлерди иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет деген бир ченем каралган. Кыргызстанда радиоактивдүү уулуу заттарды камтыган калдык сактоочу жайлар 92 болсо, анын 60-ында радиоактивдүү калдыктар бар. Бүгүнкү күндө жалпы 286 миллион уулуу зат ошол жайларда жатат. 2019-жылдын 30-апрелинде Бишкекте уран кенин казууга каршы бир канча жолу нааразычылык акциясы өткөн. Митингге чыккандар Кызыл Омпол уран чачынды кендерин изилдеп казуу иштери токтотулсун, Кыргызстандын аймагындагы бардык уран кендери жабылсын деген талап коюшкан. Андан соң гана 2-майда Жогорку кеңеш республика аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салуу жөнүндөгү токтомду кабыл алган эле.
Эгерде ушунчалык эл ушул активисттер сиздер ушундай чуу көтөрүп чыкпаганыңыздарда Кызыл Омполдун келечеги эмне болот эле бир Кудай билет. Мен сыймыктанам ушул бийлик элдин колунда экенин, ушундай мамлекетте жашаганыма. Серепчилердин баамында дагы мыйзам долбоорунда сөз болуп жаткан жайларда уранды иштетүү натыйжасыз, себеби бир катар маанилүү объектилердин үстүндө жайгашкан. Экинчиден анын кору өтө чачыранды акыбалда. Мен бул жерде адис катарында биз айтышыбыз керек да. Эгерде ушул 12.000 тонна, яны бир жерде жайгашкан болсо чачыранды болбойт. Анда мүмкүн иштетсе болот беле. Ошондо дагы экологиялык маселелерди эске алуу менен да. Биз акыркы жылдары ООНдун трибунасына чейин чыгып, дүйнөлүк коомчулукка чыгып, ошол эле мисалы Минкуштагы жайгашкан, Кадысайдагы жайгашкан, тиги Майлы суу шакаптарда жайгашкан урандын калдыктарын тазалаганга биз акча каражаттарын сурап жүрбөйбүзбү? Ошол жерлерди тазалай албай атып, дагы бул жерге Кара Балтанын жанына дагы кошумча урандын калдыктарын жайгаштырган атпайбызбы? Бүгүнкү күндө бизге ушул керекпи же кереги жокпу? А бирок кенчилер приоритети жогору болгон гендердин запасын заманбап технологиялар менен иштетүүгө чакырышат. Маселен, урандын ордуна торийди алуу алда канча натыйжалуу дешет. Анын кору дагы урандыкына караганда бир топ жогору. Ал жерде жана мен башында айтып кеткендей 12.000 тонна урандын кору болсо, ал жерде 29.000 тоннадай торийдин немеси бар да, кору бар да. Торий бул мына бүгүнкү күндө келечектеги энергетикалык потенциалы чоң бир элемент, сырьё катарында эсептелинет да. Мисалы 1 грамм торийден бөлүнгөн энергия бул 28.000 литр бензиндин күйгөн энергиясына тете болот. Элестетиңиз, эксперименталдуу түрдө кыймылдаткыч болуп жасалган 8 грамм торий менен бир автоунаа дээрлик 10 жыл жүрө алат. Бул келечектин энергиясы болуп саналат дешет адистер. Бирок аны албетте терең изилдөө менен киргизүү натыйжалуу болору айтылып келет. Чулпон Бейшилен кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ. Ал арада талкууга коюлган мыйзам долбоорундагы уран жана торий боюнча пункт алынып салынышы да мүмкүн экенин энергетика жана өнөр жай министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда министрлик бул боюнча 2 негиздеме берген. Биринчисинде 2019 жылы кабыл алынган Кыргызстанда уран торий кендери чыккан жерлерди издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзамы күчүндө экенин айткан. Экинчи жүйөнү талкуудагы документте уран кенин иштетүүгө уруксат берилет деп так жазылган эмес деп келтирген. Ошол эле учурда уран кенин иштетүү туурасындагы маселе такыр эле көтөрүлбөй калышы мүмкүн экендиги дагы айтылган. Жылытуу мезгилинде электр энергиясы үзгүлтүксүз берилет. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев энергетика тармагынын учурдагы абалын жана келечегин талкуулаган тегерек столдо билдирди. Коомдук уюмдардын демилгеси менен уюштурулган иш-чарага энергетика тармагындагы эксперттер, коомдук ишмерлер жана жарандык активисттер катышты. Энергетика жана өнөр жай министри калкты күз-кыш мезгилинде электр энергиясы менен туруктуу камсыз кылуу жана авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу максатында бардык иштер жасалып жатканын белгиледи. Кичине убакыт керек. Мен ойлойм, сиздердин жардамыңыздар менен, коомчулуктун жардамы менен, ушу Кудайдын колдоосу менен, анан эң главный нерсе ушу президентибиз бизге түрткү берип атат. Каерден неме, күн-түн 24 сайын на телефонной связи. Каерде мүмкүнчүлүктөр токтоп калып атканда, а кишиге чыкканда, ал киши волевой решениясы менен көп нерсени чечип берип атат да. Мен ойлойм, мындай шарт 30 жылда болгон эмес. Биз аны пайдаланышыбыз керек. Мисалы биз энергетиктер, мен как министр катары көрүп турам, ушул шансты жакшылап пайдаланбасак, кийин мындай шанс болбойт. Интернет түйүндөрүндө балдарды коркунучка түрткөн оюндар кайрадан жанана баштады. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги ата-энелерди балдарды көзөмөлдөөгө чакырууда. Технология гүлдөп өнүккөн заманда балдарды телефон оюндарынан чектөөгө мүмкүнбү? Өспүрүмдөрдү өлүмгө чейин түрткөн интернет оюндары тууралуу кийинки материалда.
Социалдык түйүндөрдө Momo аталышындагы кооптуу оюн жөнүндө маалыматтар кеңири жайылууда. Ал WhatsApp мессенджери аркылуу тарайт. Momo аталышындагы никти колдонгон аккаунттун негизги бетинде коркунучтуу сүрөттөр галереясында коюлган жапон скульпторунун сүрөтү турат. Оюндун кураторлору ойноочуларга зомбулук сахналарын чагылдырган сүрөттөрдү жиберип, ар кандай буйруктарды аткарууга мажбурлайт. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги аталган оюндун кооптуу болгондугу тууралуу эскертип, ата-энелерди балдарды көзөмөлгө алууга чакырууда. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинде компьютердик көз карандылыктан улам өзүнө өзү кол салуу фактылары катталган эмес. Оюнду көп ойноп, аларга берилген адамдарда мыкаачылык сезими күчөй турганын айтат. Мындан сырткары атышуу, уруп согуу, киши өлтүрүүгө байланышкан оюндар өзгөчө өспүрүмдөрдүн коркуу сезимин жок кылып, кылмыштуулукка да алып келиши мүмкүн. Учурда шаардагы же элеттеби ар бир экинчи өспүрүм атышып согушкан интернет оюндары менен алек. Ата-энелер жана мугалимдер окуучуларга телефон оюндары терс таасир этип жаткандыгына тынчсызданышууда. Компьютердик оюндардын зыяны көп экендигин психологдор да тынбай айтып келишет. Балдар психологу Элиза Айым өспүрүмдөрдүн чыныгы дүйнөдөн алыстап, виртуалдык жашоодо жашап калуусуна ата-энелердин да күнөөсү чоң экендигин айтат. Анткени менен балдарды компьютердик оюндардан такыр эле чектеп коюу да туура эмес. Бул менен көйгөй чечилбейт. Тескерисинче өспүрүмдөрдү шыктандыруу зарыл дейт психолог. Негизи бул оюн, Momo деген оюнду мен билгеним боюнча азыр балдардын баары көбүнчө балдар Minecraft деген оюн ойношот экен. Momo деген мындан 2-3 жыл мурун чыккан, анан ортодо жок болуп кетти. Minecraftка азыр киргизип коюшуптур да. Виртуалдык жашоодо көбүрөөк жашаган балдар мындай реальный жашоону, азыркы жашап аткан жашоо алар үчүн кызыксыз болот. Алар ошол виртуалдык жашоого окшошкулары келет. Сөздөрү сүйлөгөн сөздөрү дагы ошол тууралуу болот. Анан ошондой болуп, эгерде бала мисалы көбүнчө виртуалдык сөздөрдү айтып атса, ошол жашоого кызыгып атса, анда ата-эне сөз түрдө балага бул интернет оюндарынын кандай таасир этерин ачык айкын айтыш керек да. Бул өзгөчө жана өспүрүм курактагы балдар көбүнчө азгырылат да бугачы. Ал эми психолог Нурзат Кубанычбек кызынын айтымында балдарга үй бүлөсүнүн мээрими аз болгон учурда жашоодогу турмуштук сапкыларга дуушар болгондо виртуалдык дүйнөдө жашап калат. Ошондуктан ата-энелер баланы мектепке берип, курсагын тойгузуу менен гана чектелбей, аларга жетиштүү деңгээлде көңүл буруусу кажет. Бирок балага үйрөтсөк болот да, мисалы интернеттен пайдалуу нерселерди алып, өзү үчүн үйрөнүп, мисалы анан бир чек киргизиш керек да, бала менен контракт түзүш керек. Мисалы сен выходной күндөрү 1 сааттан көрсөң болот мультиктерди, каалаган нерсеңди деп. Бирок бала деген өзүн контролдогон үйрөнүш керек да. Мисалы ата-эне жок болуп калса жанында, же мисалы командировкага кетип калса, анда бала 2 саат эмес, 1 саат эмес, 5 саат деле карашы мүмкүн. Анын пайдалуу жактары, мисалы YouTube'да көп үйрөтүүчү бир видеолор бар да. Мисалы бала бир нерсеге кызыкса, анда ошого алып келсе болот да. Мисалы сен YouTube'дан көрсөң, үйрөнсөң болот деген нерселерди мындай эметсе болот да, колдоп турса болот да. Өспүрүмдөр арасында коркунуч жараткан оюндар буга чейин да катталып келген. Алсак көк кит, 48 саатка жогол сыяктуу виртуалдык оюндарга азгырылгандар болгон. Мисалы 48 саатка жогол деген оюнга катышкан бала эч кимге айтпай, 2 суткага дайынсыз жоголушу керек. Оюндун максаты адам өзүн издетип, көпчүлүктү кабатыр кылуу. Дайынсыз жоголгон адам жөнүндө канча көп айтылып, маалыматтар бөлүшсө, ага ошончолук көп упай берилери айтылат. Эске салсак, Кыргызстанда былтыркы жылы өспүрүмдөрдүн жоголушу боюнча 121 факты катталган. Алардын 91 табылып, калганы изделүүдө. Тазагүл Эмелбекова, Самат Асанбай уулу, New TV. Кыргызстандын бардык билим уялары бүгүн каалгасын ачып, окуучуларды кабыл алды. Окуу жылынын башталышы менен салтанаттуу иш-чаралар уюштурулуп, алгачкы коңгуроо кагылды. Мектеп босогосун жаңыдан аттап, билим алуу үчүн жаңы чөйрөгө келишкен 1-класстын окуучулары үчүн бүгүнкү күн өзгөчө толкундоолор менен коштолду. Бишкектеги номер 69 мектеп гимназиясы да жаңы окуу жылын жакшы маанай менен башташып, майрамдык иш-чарада келечек муунга каалуу тилектер айтылды. Окуу жылынын ачылышы тууралуу кезектеги сюжетте.
Жаңы окуу жылы Бишкектеги номер 69 Токтогул Сатылганов атындагы мектеп гимназиясына салтанаттуу жыйын менен башталды. Салттуу режимде окутуу болоруна кубанган окуучулар элемес, мугалимдер, ата-энелер да кубанычтарын жашырышпайт. Эпидемиологиялык абалдан улам аталган мектепте билим майрамына 1 жана 11 класстарга эле катышууга уруксат берилген. Калган класстардын окуучулары эртеңден тарта кадимки окууга келишмекчи. Мектепте пандемия шартын эске алып, мед кызматкерлер көзөмөл жүргүзүшүп турушат. Бардык санитардык нормаларды даярдоо менен даярдандык. Кирип келатканда эле балдарды болсо атайын фильтр менен өткөрдүк биз бүгүн. Анан бардык класстарга болсо окуучуларга керектүү антисептиктердин баары кабыл алынган. Балдардын ата-энелерине буга чейин маалыматтар айтылган. Ар бир балага ошол маскаларды, антисептиктерди алып келүү деп ошол нормалардын баарын аткарганга аракет кылып жатабыз. Бул күндү өзгөчө толкундоо менен күткөндөр бар. Анткени онлайн сабак өтүүдөн, билим алуудан 1 жыл бою мугалимдер да окуучулар да чарчашты дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобек Асаналиев. Айтымында күтүүсүз болгон онлайн окуу көптөгөн жетишпестиктер жараткан. Бул мектепке келип кеткен процесстин өзү жакшы да. Анткени бото мен мугалим менен сүйлөшүп, мугалим менен аралашып, бала чака менен акыл эсин өстүрүп ичине мугалим берген тапшырманы аткарып, мугалим текшерип, мугалимге дагы окуучуга да кызык болот деп ойлойм да. Окуу процессинин кадимки режимге өтүүсү окуучуларга да маанилүү. Чогуу билим алган классташтарын сагынып, окуучулук доорунун орду бөлөк болоорун 1 жылдан ашык убакта жакшы эле баамдашкан. Бет маңдай отуруп баарлашуу, билбегенди суроо, класстардын аурасы да өзгөчө болот деген окуучулар салттуу окуунун артыкчылыктарына токтолушту. Оффлайн окуганга баары бир жетпейт экен да, анткени классташтарың менен көрүшөсүң, мисалы мугалим менен мындай ачык, мындай живой сабак өткөнгө мындай баары жетпейт да. Онлайнда кечке телефон карап отурасың, ал жакта мындай мугалимдер теманы деле түшүндүрүп жетишпейт да. Анда сабактар 20 мүнөттөн эле болчу. Азыр эми полноценно 45 мүнөттөн сабак өтө баштады. Эскерте кетсек, Кыргызстанда быйыл окуу жылынын башталышын 15 сентябрга жылдырса, мунун себебин тийиштүү министрликтер туристтик сезонго жана пандемиялык шартка байланыштырган. Бул бир эле мектептерге эмес, бала бакча, жогорку окуу жайларына да тиешелүү чечим болгон. Маалыматтар боюнча быйыл жалпысынан 160 миңге чукул бала республикадагы мектептердин 1 классына барышат. Шекер Сатыбалдиев, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов бүгүн Чүй облусунун Кашка Суу айылынын Тойчу Актанов атындагы орто мектебинин жаңы корпусунун ачылышына катышты. Ал окуучуларды, мугалимдерди жана ата-энелерди жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктап, окуу процесси ийгиликтүү жана жемиштүү болушун каалады. Окуучуларды жана мугалимдерди кайрадан мектептен көрүү абдан кубанычтуу. Биз бул күндү көпкө күттүк. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу балдар онлайн режимде билим алды. Жалпы күч аракетке, анын ичинде калкты вакцинациялоо кампаниясына жараша бүгүн окуучулар үчүн мектептердин эшиги ачылды жана балдар салттуу форматта билим алууга мүмкүндүк алды. Ушул күнү жаңы окуу имаратын ачып жатканыбыз кубанычтуу. Мындан ары мектепте билим берүү сапаты жакшырат деп ишенебиз, деди Марипов. Ал мектеп администрациясына 15 компьютерди белек катары тапшырып, 11 класс үчүн тынчтык сабагын өттү. Бишкекте бала бакчалар 20 сентябрдан тартып толук иштей баштайт. Бул тууралуу баш калаанын вице-мэри Виктория Мазгачева билдирди. Айрым маалымат каражаттары бала бакчалардын кенже жана наристелер тобу азырынча ачылбай турганын жазышкан. Буга мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөл департаменти уруксат бербей жатканы айтылган. Мазгачева бала бакчалардагы жогорку жана мектепке даярдоочу тайпалар буга чейин эле барып жатышканын, 20 сентябрдан тартып толук иштей турганын билдирди. Билим берүү жана Илим министрлиги 15 сентябрдан тартып Кыргызстанда бардык мамлекеттик бала бакчалар да кадимки тартипте иштей турганын билдирген. Мекеменин маалыматына караганда, бүгүнкү күнгө карата бала бакчалардын кызматкерлеринин 82% таажылуу вируска каршы эмдөөдөн өттү. Таажылуу вируска каршы республикалык ыкчам штабтын 14 сентябрдагы маалыматына ылайык, соңку 1 суткада өлкө боюнча инфекциядан 2 киши каза тапты. Жалпысынан бул илдеттен каза болгондордун расмий саны 2578 адамга жетти. Соңку 1 суткада вирус дагы 81 адамдан табылды. Кыргызстанда таажылуу вирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери COVID-19 жуктуруп алгандардын жалпы саны 177.389 кишиге жетти. Учурда 603 бейтап ооруканада жатат, 978 киши үйдөн дарыланууда. 1 суткада 117 адам айыгып чыкты. Оорудан сакайып чыккандардын жалпы саны 171.767 киши болду. Таажылуу вируска каршы эмделгендердин жалпы саны 1,2 миллиондон ашты. Алардын 746 миңден көбү вакцинанын 1-дозасын алды.
Ихсан коммерциялык эмес турак-жай кооперативи көп кабаттуу курулушун баштады. Кыргызстандын бардык жарандарын турак-жай менен камсыздоо биздин башкы миссиябыз, дейт компаниянын негиздөөчүсү Акинай Бекмурзаева. Төптөлгөнүнө 1 жыл болгон Ихсан Group Ltd компаниясы бул аралыкта баш бааник издеген нечендеген жарандардын үйлүү болушуна көмөк көрсөтүп, ыраазычылыгын алышты. 1 жылдык мааракесин өткөргөн компания өкүлдөрү мындан аркы пландары, буга чейинки ийгиликтери менен бөлүштү. Майрамдык салтанаттан кесиптешин баяндайт. Түптөлгөнүнө болгону 1 жыл. Бирок аз иштесе да саз иштеген Ихсан Group Ltd компаниясы өлкөдөгү көптөгөн жарандарды турак-жайлуу кылып кубаныч тартуулады. 1 жыл ичинде 720 жарандын үйлүү болушуна колдоо көрсөткөндүгүн айткан компаниянын негиздөөчүсү Акинай Бекмурзаева. Эң негизгиси ошончо мекендешибизди мигрант болуусунан сактадык. Бала бакырасынын маңдайында мээримин төгүп отуруусуна себепчи болдук, дейт. Буга чейин батирлер сатыкта турган курулуш компаниялар менен иштешип, муктаждыгы бар жарандардын тандоосуна жараша ошол үйлөрдөн алып беришсе, эми Ихсан компаниясы өздөрү да көп кабаттуу турак-жайдын курулушун баштаптыр. Кийинки жылга дагы бир 2000-3000 квартира согуп, азыр строительный компаниябыздын презентациясы болот. Азыр стройкабыз башталды. Ошондуктан бир 2000-3000 квартираны курсак, ошондо дагы бир 3000 кыргызды мекенибизде алып калганы шарт түзүп беребиз. Түптөлгөндөн бери борбор деле иш жүргүзбөй, Ихсан Кыргызстандын ар бир облусуна филиалын ачып, ишмердүүлүк жүргүзгөнгө да үлгүрүшкөн. Албетте, ишкана ачууда бир канча жарандарыбыз жумуштуу болору белгилүү. Жалпысынан 570 адамды өз мекенинде иш менен камсыздап, президенттик программасындагы мигранттарды кайтарып колдойлу деген пункттун аткаруун туюндурат. Кыска убакытта Ихсан компаниясынан дагы кардарлар көп. Себеби үй алууга көмөктөшүүдө шарт жеңил, алуу мөөнөтү кыска. Кардарлар чогултан каражаттын жетпей жаткан бөлүгүн пайызсыз төлөп берет. 30% бар же 50% бар, анан мага жетпей атат үй алайын деген келсе, ошентип жарандарыбыз. Биз ошол жетпеген суммасын эле 10 жылга каржылап беребиз. Ошол 2 ай мөөнөтү бар, 3 ай мөөнөтү бар. Кайсы программага кирсе, 3 программабыз бар. Ошол аркылуу биз үйдү ошол же 2 айдын ичинде, же 3 айдын, же 5 айдын ичинде алып беребиз. Муну үй алып, учурда жаңы өргөсүнө башкалкылап жаткан жарандар далилдешти. Анткени көпчүлүк эле турак-жай аламын деп каражат чогултуп, бирок жетпей келгенден банктан насыя алууга батынган эмес. Ихсан компаниясынын пайызсыз төлөмдөрүн угуп, мүмкүнчүлүктү пайдаланып калышкан. Мен 2 ай эле мурун ушу 50% төлөп алдым эле, уже бүгүн күлүшүм берди. Ошо айткан убадаларында убактында алдым бүгүн. Ошо Алла разы болсун, ушу компанияны уюштурган ушу Акинайга да чоң рахмат. Өзүбүз каалаган, өзүбүз жаккан үйдү тандап жүрүп, 2 комнат, сонун жаңы бүткөн үй. Жакына көчүп кирдик, колдон тети бүттүк. Ошо бүгүн кош байрам болуп атат. Рахмат баарына, ушу компанияга рахмат. 35% плюс 4 программанын калган 65%-ин компания төлөп берди. Бул компанияга мен өтө ыраазымын. Өзүм кыялданган үйгө жетип отурамын. Бул мүмкүнчүлүк өзгөчө жаш үй бүлөлөр үчүн да жакшы самалык болуптур. Өзүбүз каалаган курулуш компаниясынан батир тандап, кыска убакта документ иштерин бүткөрдүк деген жаш жубайлар курулуш бүтсө дароо эле көчүп киребиз деп турушат. Булар тандаган элиталык үйдүн учурда ремонту жүрүп жатыптыр. Негизи $28,000 договор түзгөнбүз. $28,000 биз этаждан жаңы заманбап шарттагы бир однокомнатная квартира алдык. 1 жылдык маараке чогулгандардын саны чексиз. Спорт сарайга келгендер үчүн Ихсан компаниясы мааракенин урматына дагы бир сюрприз уюштурушкан. Ар бир сатылган билетте номер катылган. Дал ошол номер аркылуу келген коноктор лотереяга катышып, тиричилик буюмдарын жана башкы байгеге коюлган автоунааны утуп алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Көптөн күткөн убакыт келип, башкы байгенин жеңүүчүсү да аныкталды. Башка нерсе алайын деп үмүттөнүп келгем. Кудайга шүгүр, машина алдым. Машинаны утуп ушу Ихсан компаниясына чоң үйлүктөр жетишкендик боло берсин. 1 жылдык маараке ар кандай оюн сооктор менен Ихсан компаниясы мындан аркы кадамдары 5 багытта жүргүзчү иштердин презентациясы менен жыйынтыкталды. Шекер Сатыбалдыева, Эрнис Өмүралиев, НТВ. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.